Ысык-Көл облусунда 191 мектеп болсо, алардын 85-ине директорлук орунга сынак өттү. Буларга жетекчи болууга жалпы 208 талапкер документ жиберген. Алардын 60-ынын документи жараксыз деп табылып, 2 киши тестирлөөгө келген эмес. Мындан улам тестке 146 адам катышты. Директорлук орунга өзүн сынап көрүүгө жаш адистер көп келгени дагы байкалды. Бир эле мектептен 3төн, кээ бир мектептерде 7ден жаштар келип катышып жаткандыгын байкадык. Анан бул жерде ошол жаштардын көзүндө чын эле Кыргызстандын келечегине кам көрө турган мыкты директорлор болобуз деген ишеничтерин көрүп турдук, окуп турдук. Анан айрым жаштарды ошо биринчи жолу мектеп директору болуп иштебестен 77 балл алган дагы биздин жаштарыбызды байкадык. Бул ошол көптөгөн жаштарды, көптөгөн ошол бир өзгөртүү киргизем деген, бир жакшы иш баштайм деген адамдар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Бул ошол адамдардын күчүн сынап, ошол татыктуу адамдар ошол мектеп башкаруусуна келип, билим берүүгө бир чоң салымын кошуп кете турганга чоң мүмкүнчүлүк. Бул негизи туура кадам деп ойлойм. Тест тапшыруу Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин базасында билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору тарабынан уюштурулууда. Биздин университеттин базасында ошо тест жүргүзүү боюнча даярдык көрүлдү. Ал үчүн биз 3 атайын кабинеттер даярдап, ар биринде экөөндө 40 орун, биринде 20 орун, ошо 101 агым менен ошо 100 кандидатты ошо тесттен өткөрүү боюнча. Ысык-Көл боюнча 210 киши заявка беришкен документтерин, анын ичинен болсо 149 киши допуск алышты бул тестке, 61 киши допуск албай калды. Булардын негиздери дипломдун приложениялары жок, вакантный орун жазбай коюшту, колдору жок, справкаларын толук тапшырган жок, ошон үчүн бул 61 киши өтпөй калды. Жыйынтыгында 61 талапкер босого балдан жана андан жогору упай топтоду. Эң жогорку балды 80 упайды 7 айылынан келген катышуучу алды. Жалпы облус аймагында 191 мектеп, 98 миңден ашуун окуучу, 7 миңден ашуун мугалим эмгектенет. Жирим Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык-Көл облусу.